Салам Экрам. Салам. Бир видеобузда программанын жашоо циклы же англисче айтканда Software Development Life Cycle деген теманы түшүндүрүп беребиз дедик эле. Бул ошол программанын башынан аягына чейинки этаптар десек болот да. Ошол Software Development Life Cycle деген канча этаптан турат, кандай этаптардан турат? Бул Software Development Life Cycle дегенде 5 этаптан турат деп айтсак болот. Биринчи этап бул Analyzing, анализдөө этабы. Бул учурда кандай проект жасайбыз? Ушул анализ кылынат. Эмнелер керек бизге, эмнелер жасашыбыз керек, колдонуучуга эмнелерди сунушубуз керек. Андан кийин дизайн этабына өтөбүз. Дизайн этабында анализден чыккан натыйжага карата биз проекттин дизайнын жасайбыз. Бул жерде дизайн дегенде программа жазыла элек дагы эле. Биз азыр кайсы технологияларды колдонобуз, кайсы тилди колдонобуз, программабыз кайсы жерлерге жүктөлөт. Ошол дизайнда, ошол нерселердин баарын дизайн кылабыз. Андан кийинки этап бул implementation. Implementation этабы бул тагыраак айтканда анализ жана дизайндан кийинки программаны жазуу этабы. Бул ишке ашыруу этабы. Ишке ашыруу этабы. Бул этапта программисттер иштейт. Программисттер ошол фичерларды, бүт иштерди, кодун жазып, программаны бүтүрөт. Андан кийинки этап бул тестинг этабы. Программисттер өзүнүн ишин аяктагандан кийин тестировщиктер ал программаны алып, тест кылат, сапатын текшерет, катыларын табат, андан кийин аны программисттерге билдирет. Андан кийинки этап бул релизинг. Релизинг этабы бул программаны бүтүрүп колдонуучуларга берүү. Тагыраак айтканда, мисалы проектибизди Instagram десек, Instagramдын даяр болуп колдонуучулардын колдонуп баштаган учуру релизинг этабы деп айтсак болот. Азыр мисалы программанын тагдырын айта кеттик да, башынан аягына чейин кандай этаптардан өтөт сыяктуу. Эми ошол программа аткарылып баштагандан тартып колдонуучуларга берилгенге чейин IT-деги ошол позициялар, мисалы программисттен баштап DevOps инженерге чейин же башка баардык кесиптер эмне иш кылат дегенди бир аналогия келтирип айта алабызбы? Албетте, мисалы сырттан караган кишиге көбүнчө түшүнүксүз болот. Мен өзүм дагы туугандарым сурап калат, ата-энем сурап калат, эмне иш кылышымды мындай жакшы түшүнүшө бербейт да. Бүгүн биз ошол ар бир кесиптин жөнөкөй сөздөр менен түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Мисалы программа жазууну үй курууга салыштырсак, эң биринчи эмнеден башталат? Алгач үйдүн проектин жасагандай эле программанын да проекти жасалат. Андан кийин программанын каркасын архитектор, программист башка программисттер менен чогуу талкуулап аны жасайт. Үй куруп атканда деле архитекторлор жасайт го ал ишти биринчи. Андан кийин архитектурасы, проекти даяр болгондон кийин мисалы үйдү куруп башташат куруучулар. Программанын куруучулары бул программисттер. Ал эми куруучулардын колдонгон мисалы кирпич колдонот үй жасап атып, аны кирпичтерди биз программа тилдерине окшотсок болот. Python, Java, C# сыяктуу. Андан кийин курулуп аткан үйдү сапатын инспекторлор текшерсе, программанда жасалып аткан учурда сапатын тестировщиктер тест кылат, текшерет. Үй курулуп бүткөндөн кийин суу, электрик энергиясы, телефон линиясы, жылытуу, ушул сыяктуу инфраструктуралар туура орнотулду деп инженер текшерсе, программада да жазылып бүткөндөн кийин системдик сет же серверлердин иштешин DevOps инженерлер карайт. Үйдү курдук, үйдү колдонууга даяр. Ошол сыңар эле программаны жазып, анын сапатын текшерип, колдонууга жарактуу дегенден кийин колдонуучуларга чыгарабыз. Бул аналогда проект менеджер, прораб деп айтып кеттиң эле бир видеодо. Проект менеджер үй куруунун башынан аягына чейин көзөмөлдөгөн киши болсо, дата аналитик ким болуп калат?
Дата аналитикти уйкурудагы геодезист деп айтсак болот. Анткени дата аналитик туура чечим чыгаруу үчүн даталарды, башкача айтканда маалыматтарды топтоп, аларды анализ кылса, геодезист дагы курулушта так жана туура болушу үчүн координаттарды, чекиттердин бийиктигин сыяктуу даталарды анализдеген киши. Рахмат, курулушта иштегендерге өзгөчө түшүнүктүү болду окшойт бул видео. Эми мындай суроо, программанын жашоо циклы дедик, программаны курулушка салыштырдык. Ар бир видеодо программа деп эле айтып келе атабыз да. Мисалы күнүмдүк жашоодон мисал келтирсек, программа деген эмне? Программа бул сиз күндө колдонуп аткан Instagram же банктын тиркемеси. Программа бул сиз күндө баскан лифттин кнопкасы же болбосо самолетко билет сатып алган сайтыңыз. Мындайча айтканда, жалпылап айтканда, программа бул адамдын жашоосун жеңилдетүү үчүн жасалып, андан кийин колдонулган бир инструмент десек да болот. Мисалы, сизге бир буюм сатып аласыз. Анан кийин аны бирөөгө, сатуучуга чалып, мага ушул размерде, ушундай керек эле деп айтып жүрбөй, сайттан кирип, карап, тандап, акчасын да төлөп, заказ берип коесуз, ал өзү жеткирилет үйүңүзгө. Же болбосо, мисалы, таксист издеп, таксистке чалып, ушул жерден ушул жерге барат элем, канча калып барасың, аларды сүйлөшүп жүрбөй, тиркемени ачып, ушул жерден ушул жерге барам, ушунча акча төлөнөт деп заказ берип коесуз, таксист өзү келет, алып барып коет. Ушундай адам жашоосун жеңилдетүү үчүн колдонулган бир инструмент. Сен мисалы өзүң тажрыйбаңдан кандай программаларды жазгансың мурунку иштериңде? Жакшы суроо. Мен өзүм 2013-жылы Турцияда, Стамбулда иштеп баштаган программист болуп. Биринчи иштеген компаниям логистика компанияларына программа жазчу элек. Ал учурда desktop application жазчу элекпиз. Биз жазган программа менен логистика, жүк ташуучу компаниялар бүт иштерин биздин программа менен колдончу, бүт даталарды ошол жерде сактачу. Кимден, кайсы шаардан, кайсы жерден, кимге, кайсы шаарга, кайсы адреске, кайсы жүк ташылып атат, канчага ташылып жатат, жүк ташуучу муна канча акча алып атат, канча калып барып атат, ошолорду бүт данныйларды ошо биздин программада колдонуп, ошол жерден көрүшчү. Ошол жерде бөлө кетейин, мисалы Excel'ден айырмасы эмне бул программанын? Бул айта кетчү биринчи нерсе, бул эгер сиздин компанияңызда чоң көлөмдө дата болсо, бул өтө ыңгайсыз, Excel колдонуу өтө ыңгайсыз жана кооптуу болуп калат. Андан кийинки айта турган нерсе, мисалы репорт, отчет бөлүмүндө, мисалы программа колдонсоңуз, сизге өзүңүз кандай кааласаңыз ошондой түрдүү отчетторду берет автоматтык түрдө. Бирок Excel'де сиз өзүңүз баарын өзүңүз жасашыңыз керек, андан кийин ал өтө көп убакыт талап кылат. Кийинки нерсе, кийинки себеп, мисалы Excel'ден программага өтүш үчүн, бул башка системалар менен интеграциясы. Мисалы логистика программабыз үчүн биз ушул жүк ушул жерден алынды, ушул жакка кетип атат дегенди программага кирериңиз менен ошол жүктү жөнөткөн киши, мисалы веб-сайттан кирип, жүгү кайсы жерде, эмне болуп атат көрө алат эле. Бирок сиз Excel колдонсоңуз, андай интеграция болбойт. Андан кийин акыркы нерсе, бул ошол датанын коопсуздугу. Программа колдонсоңуз, сиздин программаңыздагы бүт дата белгилүү жерде коопсуз болуп сакталат. Бирок Excel'де андай эмес. Рахмат. Бул биринчи логистика ишиң тууралуу болчу. Ооба, логистика ишинде ал иште мен 3 жыл иштедим. Андан кийин desktop application'дарда жетишинче тажрыйба кылдым деп, веб жана мобил жагында иштеш үчүн башка компанияга өттүм. Экинчи компаниям дагы Истамбулда болчу. Ал компанияда биздин клиентибиз Турциянын эң чоң автодилери болчу. Биз аларга ошол мисалы 40тан ашуун
офиси болсо Турция боюнча ар бир офисте иштеген ишчилердин колдонуучу мобилдик тиркемесин жасаганбыз. Жана ошол офистерде телевизорлор турат эле. Ал телевизорлордо мисалы ошол күнкү аба ырайы, андан кийин ошол офиске келген клиенттердин тизмеси, кимдин машинасы канчада даяр болот, ошол информацияларды көрсөткөн телевизорго application программа жана иштегендердин телефонуна мобилдик тиркеме жасагам. Мобилдик тиркемеде мисалы жанагы иштегендер арасында квиз дагы болчу. Мисалы белгилүү күндө белгилүү саатта суроо келет, эң тез жана туура жооп берген ишчиге мисалы бир белек берилет эле. Ошол дагы бар эле. Андан кийин Эстонияга келдим иштегени. Эстониядагы биринчи компаниямда биз жана сиз самолетко отурганда мисалы алдыңкы сиденьянын аркасында бир экран болот эмеспи, ал жерден кино көрүп, музыка угуп, биз ошол программалар жасачу элек ал компанияда. Андан кийин ковид башталып кетти. Ковид башталып, ал компаниядан чыктым, кийинки компанияга өттүм. Кийинки компания бул subscription management порталы бар эле. Бул эмне деген? Мисалы сиздин бир компанияңыз бар, сиздин компанияңызда 100 киши иштейт. Ар бир иштеген кишиге сиз Kaspersky'ден антивирус, Microsoft'тан Office, Google'дан Drive сатып аласыз да. Мисалы ошолордун ар бирин узартып, сатып алып, ошол subscription'дарды алып баруу үчүн мисалы ар биринин өзүнүн системасына киресиз. Системасына киргенде ар биринде өзүнчө бир UI, бири-биринен айырмаланат баары. Ошолорду жеңилдетүү үчүн биз бир портал жасаганбыз. Ал порталда сиз ошо Kaspersky'de дагы, Google'да дагы, Microsoft'тун дагы бардык сервистерин, subscription'дарын бир жерден башкара аласыз. Андан кийин Microsoft'ко өттүм. Microsoft'та мен Fraud Prevention деген командада иштеп баштадым. Бул Fraud Prevention деген Skype же Microsoft Teams сыяктуу программалардын телефон чалуу же SMS жөнөтүү боюнча тоноочу кишилер болот. Ошолорду байкап, мошенниктерди байкап, алардын иштөөсүн токтотуп, тоскоолдук блоктоп, аларды системадан алыста тутуу болчу биздин ишибиз. Андан кийин жайында командамды алмаштырдым. Азыр Skype Payments деген командада иштейм. Skype тиркемесинин, Skype программасынын акча төлөө боюнча бүт системаларын биз карайбыз, биз жазабыз. Рахмат, кыскача өмүр баян болуп кетти окшойт бул жагы. Кийинки видеодон көрүшкөнчө.